Бул ирет акыйкатчылыкка 7 талапкер чыкты. Айрым фракциялар 2ден кандидат көрсөтүшкөн. Талапкерлердин арасында юристтер, укук коргоочулар басымдуулук кылат. Ошондой эле журналисттик кесипти аркалап келгендер да жок эмес. КТРКнын мурдагы жетекчиси Кубат Отурбаевдин талапкерлигин Кыргызстан фракциясы да, КСДП да көрсөткөн. Жыйынтыгында аталган талапкер жарышка КСДП фракциясынын атынан чыкмай болду. Анын үстүнө бул талапкер арызын өтө кечигип тапшырганы бир катар суроолорду жараткан. Бирок комитет төрагасы буга көз жумуп койду. Бүгүн талапкерлер парламенттеги конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинде өздөрүн тааныштырып, программаларын айтып беришти. Алсак Толкунбек Исаков акыйкатчы институтун оптимизациялоо зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле бир нече багыттар боюнча коомдук кеңештерди түзүп, анын курамына укук коргоочуларды киргизүү зарыл дейт талапкер. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары боюнча иштеген уюмдардын жетекчилерин алып, өзүнчө бир коомдук кеңеш түзүш керек. Же болбосо ошол эле камакта жаткан жарандардын укуктары боюнча тыгыз иштеген биздин активдүү жарандарды алып, алардын ичинен коомдук кеңеш түзүш керек. Демек, бир нече коомдук кеңеш түзүп туруп, анан кийин акыйкатчынын иши ошол менен толук кандуу болуп деп эсептейбиз. Өзүнүн өмүр баянын жана программасын айтып берүүгө ар бирине 2 мүнөттөн убакыт берилди. Бирок баары эле бул чектөөгө баш ийген жок. Негизинен дээрлик баарысынын программалары үндөшүп кетет. Көпчүлүгү акыйкатчы институтунун төмөндөп кеткен аброюн калыбына келтирип, ички интригалардан арылтууну көздөйт. Ал эми Абдыжапар Бекматов болсо, акыйкатчыны кантип шайлоону депутаттарга үйрөтүп жатты. Талапкерлер буга чейин да канча талапкерлер көрүлгөн. Мен оюмча, ушул жогорку кеңештин депутаттары акыйкатчыны тандоодо ушул биздин мамлекеттин жарандарынын эркиндиктери менен укуктарын бузулбашына шарт түзө турган, ошого аракет кыла турган акыйкатчыны шайлайбыз деп ишенемин. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ал эми Республика Ата журт фракциясынан сунушталып жаткан Рита Карасартова акыйкатчы институтундагы кадр жетишсиздигин оңой эле чечсе болот деп эсептейт. Учурда эмгектенип жаткан 83 адам менен эле күчтүү команда түзүүгө болот дейт ал. Акыйкатчы институтуна өкмөттүк эмес уюмдарды кошуп, бир тутум кылса, анын деңгээли жогоруламак. Ошондой эле институттун сайтына ишеним телефондорду жазып коюу менен чектелбей, ар бир адам өз укугун өзү коргой тургандай агартуу иштерин жүргүзүү зарылдыгы айтылды. Учурда акыйкатчы институтунун алсыздыгынан алардын ролун президенттин аппараты жана парламент депутаттары аткарып келет. Биринчи омбудсмен жөнүндөгү мыйзам биз президенттик мамлекет кезинде жазылган, түзүлгөн. Азыр биз парламенттик мамлекетти куруп аткандан кийин кичине токтоп туруп, мындай орусча айтканда переосмысление кылышыбыз керек. Эгер терең ойлонуп келе турган болсок, күчтүү акыйкатчы келе турган болсо, ал чыныгы эл анан жогорку кеңештин ортосунда мыкты көпөрө болуп бергенге, бул сонун мындай бири-бирине шайкеш келген механизм болуп калат экен. Бүгүн талапкерлер программаларын тааныштыруу менен чектелди. Комитет мүчөлөрү баарынын иш пландарын уккан соң, эртең парламенттин жалпы жыйынында каралсын деген чечимге келишти. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.